Ишип кетели өрүк сарыган сулушумду суранам четке калпан. Мен үчүн жашоо бул тирүүлүктүн өзү бир чоң бакыт. Ушул жашоодо жашап жаткандан кийин ошол баарына шүгүр келтирип, ошого татыктуу жашап, багындай ар ким өзүнүн парзын аткарса жакшы болот деп өзүмчө ойлой берем да. Азыр такыр башка. Ошондуктан коомдо биздин аялдардын дагы орду абдан өсүп жатат. Ошол эле учурда мен ойлойм, бирок аял канчалык бийиктикке жетпесин, канчалык ушундай чоң ийгиликтерге жетишпесин, бирок ошол эле учурда эркектен бир кадам артта туруш керек деп ойлойм. Бул биздин биздин менталитетте да ушундай. Кыргыз элинин пейили эзелден эркектерди, мырзаларды сыйлап келген. Алам бул чоң чексиздик. Бул аламдын сырын эч бир адам түбүнө жетпесе керек. Анткени аламдын канча ачылган сырлары бар, дагы ошол эле учурда ачылбаган андан көп сырлары бар. Бул аламдын сырлары биздин мусулман болгондон кийин Куран Карим китепте ушунун бардыгы жазылган деп айтат. Айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру төгүлөт. Мекенге болгон, ата-энеге болгон, дос жора жолдошторго болгон, өзүңүн сүйүктүү жарыңа болгон, балага болгон негизинен бул сүйүү бар экенине абдан ишенем. Бир көрүп сүйүп калуу деген сезимге дагы ишенем. Ошондуктан сүйүү болсо, жүрөктө сүйүү болсо, адам ошондо гана башка адамга жакшылык каалап, башка адамга дагы жакшылык кыла аласың да. Ал эми ошол баягы баланы төрөп, баланы бул ушул көкүрөгүңө жаткызганда бул өзүнчө бир керемет. Бул сезимди эч нерсе менен алмаштыра албайсың. Ошол балага болгон сүйүү деп ошону айтар элем. Мени апам дагы эле кичинекей баладай сезип, мен балдарымды кандай көрсөм, апам деле ошондой сезсе керек да. Анан ата-энеге болгон сезим болсо, бул эми биздин дөөлөттөрүбүз, ата-энелерибиз. Бул ата-эненин кадырын баары айтышат, тирүүлүгүндө билбейсиң депчи. Бирок мен азыр эки атам дагы, энем дагы бар. Кудайга миң мертебе шүгүр айтам. Тирүүлүктүн ар бир күнү бакыт дейт. Ошол тарга тар дүйнө, кеңге кең дүйнө, ошол көдөнүңдү, жүрөгүңдү кандай кылып ушул жашоого өзүңдү настрой кылсаң, ошондой жашасаң керек деп ойлойм да. Ак толкуну болуп, ак шокун бол, көрүнчү мага бериште. Адам менен айбандан, адамдын эмнеси менен артыкчылык дегенде, адамдык жашоосу менен биз айбандадан айырмаланабыз. Ошондуктан 4 күнчөлүк өмүрдө деп бизден мурункулар айтышкан. Ошондуктан 4 күнчөлүк өмүрдө бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибиздин кадырга жетип, ушундай жакшы жашаганга эмне жетсин. Адам өзүнүн баягындай ички дүйнөсүн, ичкидеги өзүнүн жаман энергиясын жеңгенге үйрөнүш керек. Ошол дайым жакшы нерсени адам, мисалы, жүрөктү жакшы нерсеге толтурсаң, мисалы бирөө жөнүндө бирөө жакшы кеп айтып атса, ошого кошулуп, ооба, ал жакшы адам. Анын жакшы жактарын көрө билиш керек да. Ар бир адамдын жакшы жагы деле, жаман жагы деле болот да. Жаманды жаман дей берсең, ал жаманга кетет. Жаманды жакшы дей берсең, жакшыга кетет. Ошондуктан жаман адамды деле сен жакшысың десе, бул жакшы адамга айланат да. Ушундай үйдөгү атмосфера көп аялга байланыштуу деп мен айтар элем да. Себеби үй бүлөнүн очогу, үй бүлөнүн коломтодогу отунун күйүүсүнө аял дагы өтө чоң себепкер. Ошондуктан өзүмдүн ордумду билип, аракет кылганга дайым өзүмдү иш иштен ошол нерсеге даярдайм.